يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. Birinciden tanış olalı. Bizin atımız Ermek, Tınay ulu. Sizler dinlemenizlerge ошол Кудай таала насип экен. Бул жерде жакшы жигиттер biraz билбейм кабарлашып атып, биздин жардамчылар кабарлашып атып, имамыңарды мынакей талабы менен машалла мечитиңер бүтө элек болсо деле ошо бир сабак кылсак деген ниет менен келип атабыз. Жөн эле келбестен дагы сиздерге баягы Азирети муфтинин саламын айтып коюшубуз керек. Анткени бияка келердин алдында, ошо муфтинин алдында Абдулазиз Карикебиз ошо Таласка биз дагы барсак деген арзу менен турат экен. Ал киши Кудай буйрса жакын арада ал дагы кишинин сапары кылат экен бияка. Аны эми ушундай насип экен, сиздерге уруксаат кагазын, мындай айтканда буйругун берип, сиздердин айылыңыздарга ушу жериңизге келип атабыз. Таласка биринчи жолу келип атабыз, Алланын каалоосу. Инибиз ошо аябай аракет кылды. Колдон келсе мечит курбаттык эле эл менен чогулуп, колдон келсе бир ошо жерде сабак кылсак, иман сөзү сүйлөнсө, кийин келечекте медреселер ачылып кетсе деген мен ошо имамыңыздар менен кеңешип кептешкен экен, машалла. Казы кеңиздердин алдынан өтүп, казынын да уруксаты бар. Бүтүндөй айтканда, азыр ушундай болуп калды. Бир жака мурункудай барып эле каалагандай сабак берип, каалагандай баса албай калганбыз. Бардык эле ал муламалардын бардыгы азыр bir жак келиш үчүн имамдын уруксаты, казынын уруксаты, анан муфтинин уруксаты деген нерселер менен ойлонуп оп кептешип атып ошол жерге маша келип калдык. Аллахым баарыбыздын ниеттерди кабыл кылсын. Урматтуу туугандар, эми көп нерсени айтайын деп келдим негизиндечи. Бирок Алла каалаганча сөз болот. Башынан эле эметип коелу, мында эки жака баса бербеген аракет кылыңыздар. Телефондор эми үммөт кейжде азыр сүйлөгөн сөз ар бир сөз чыгат негизи Кудай буйрса. Кесилип да чыгат. Мүмкүн боло турган болсо телефондор балким өчүрсө жакшы болобу деп ойлойм. Тартып атканыңыздар болсо баягы режим полет коюп коюп видеого тартсаңыздар дурус болот. Сүйлөшүбеңиздер. Ар ким менен баягы маселени чече турган эмес, ал ахиреттин маселесин чечишине отурабыз азыр. Ахиреттин маселеси өйдөрөөк турат бул дүйнөнүкүнөн. Бул дүйнөнүкү баардыгы чечилет. Такыр чечилбесе Алла Таала өлүм менен чечип коет. Ошол себептен бул дүйнөнүн проблемасы чечилбей калбайт экен. Анан ар кимдин арында маселелер болуп чыга берет. Ошол себептен акырында иншалла азыр бир сааттай бир сабак кылсак, андан бир сааттай Кудай буйрса силердин алдыңызда суроо жооп кылсак, машалла, ошо менен Кудай буйрса үйлөрүбүзгө тарап, имандын нуру менен нурланып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, жүрөктөрүбүздү толук нурга толтуруп, тилдерибиз дагы мындай нурланып, жүрөктөрүбүз нурланып, машалла, Алла толук таянып алып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен жашаганга аракет кылып кетсек жакшы болот, машалла, ошол эле нерсе. Эми кээ бирлериңиздер келгенде бияка жанагындай бир бизди билет болсоңуздар, көбүнчөсү мындай дем салуу менен алектенем. Куран, хадистин негизинде деп коебуз. Ал дагы ушул Кыргызстандын уламаларынын уруксаты менен Ханафи мазхабы, Матурди акидасы деп коебуз. Ошол нерсе менен аракеттенебиз да. Жөн эле нерсе эмес, мындай илгеркиче шифте коюп эле анан басып кете турган нерсе эмес. Эми бияка азыр айтып атышат, мен көп эки жака барып атканыбызда дайым такай бул жөнүндө айтып коюп атабыз, только сабак үчүн барабыз депчи. Анан дагы суранып атышат, да буюрса жакын арада иншалла мындан кийинки сапарыбыз президентибиздин айылына насип болсо иншалла. Ошол себептен ошактын баары бүткөндөн кийин балким бир Таласка негиз келиш керек экен. Көчөнү эме бардым, алдыка тиги Манас Ордого бардым. Манас Ордо деп коюп турасыздар. Илгери бир буякта мен кудаларым ушу канизоводдон болчу, ошондо бир кудаларды алып келет, ошондо бир көргөм, анда 2000-жылы беле унутуп да калдым, ушунча биринчи жыл болчу.
Анан бирок дагы деле болсо ошол нерсе бар экен. Дагы деле болсо мындай көрүп алып таң калдым, адамдар дагы деле болсо ширк кылып аткандарын көрүп, субханалла, уже канча дин көтөрүлгөн сайын деле дагы деле ушундай болуп атканын көрүп, да бир капа болуп калат экенбиз. Ушул баягы түлө өткөзүп, баруша кылмай кылып, жана тоголонуп, таш байлап, таштын үстүнө жүрүп, ушул нерсени көчөнү көрүп алып мындай өзүм бир кейип, бирөөнө айтсам, ишиң эмне дегенде бас кетип калды. Субханалла, ушундай деңгээлде. Эми мойнума эме калбасын деп айтып алдым дегишечи, кылганыңыз жакшыраак болот. Бул ширк болот, туура эмес нерсе десек, эмнеге келдиң десе, ишим оңолуп кетсин деп келдим дейт, анан аябай бир кейип калды да бул нерсе жөнүндөчү. Ошон себептен мындай бир кээ бир нерсе бар экен, кейиштүү дагы делечи. Ошол колдон келсе мына могу жерде сакалчан, жолукчан, баардык эжекелер динди жакшы түшүнөм деп аткан мынакей баардыгыбыз тең машалла ушунун үстүндө колдон келсе үммөткө кызмат кылалы. Үммөт субханалла кыямат күнү Алланын алдында шерменде болуп калбаш үчүн аракет кылышыбыз керек. Башка нерсе үчүн аракет кылыштын кереги да жок. Бул дүйнөдө баардык адамдар курсагы тоет. Баардыгынын курсагы тоет, кийими бүтөлөт. Анткени ар бир ырыскыбыз бар да. Ошо ырыскыбызды жейбиз, ырыск Кудай таала берген ырыскын алабыз. Эми канча тытынсаң да бар, кыргызча айтканда пенде эки кылам десе, эгеси дайыма бир кылат билесиздер. Ошол себептен Кудайдан экен ырыскы. Ошол себептен көбүнчөсү иш оңолуп кетсин деп, бир болбогон нерсе үчүн ахиретибизди алмаштырып албаш керек бул дүйнөгө, машалла. Эми алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулилла. Бүгүнкү темабыз негизинде бактылуу үй бүлө деген тема менен жүрүп атабыз. Бактылуу үй бүлө деп негизинде бул теманы бир жылдан бери колдонуп келатабыз, Кыргызстанды кыдырып. Эмне үчүн буга келип токтолдук? Анткени кеңешкенде, кептешкенде аалым уламалар мен ушул азыркы мезгилде үммөт эмнеге муктаж болуп калды? Үммөт эмнеге муктаж болуп калды дегенде, биз үммөт аз адеп ахлакка муктаж болуп калыптырбыз. Адеп ахлак, кулк мүнөздүн жакшылыгына. Биз ар бирибиз өзүнүн ордубузду таппай калдык деген ойду айткым келип атат азыр. Ар биринин өзүнүн орду бар экенин унутуп калдык. Мындай карап көрө турган болсок, биздин шариятыбыздын 80% мына дамылабыз билет, 80% адеп ахлакка байланыштуу. Пайгамбарыбыз тастыктап, ал-адабун нисфул илм, же болсо адеп дейт, бул илимдин жарымы деген. Караса кандай нерсе? Адамдар менен сүйлөшө билүү, же болсо баарлаша билүү, бул акылмандуулуктун жарымы деген пайгамбарыбыз. Карай турган болсок, мына белгилеп пайгамбарыбыз айтып койгон экен. Адеп бул илимдин, билимдин, ошо жашоонун дагы, имандын дагы, карасак Алла жиберген диндин да жарымы болуп калды. Демек, динибиз эмнеге үйрөтөт десе, динибиз бизди биринчи адепке үйрөтөт. Ошол себептен илгертен илим 3кө бөлүнүп, пайгамбарыбыздын хадиси байланыш 3кө бөлүнүп, субханалла, эмнекен илм акаид, акыйда илими, же болсо Кудайды таануу илими деп, таухид деп, ошол нерсе эмнекен биздин акыйдабыз чыккан. Биз ошол сенен иттикатта матуриди деп айтабыз. Же болсо биз ишенимизде матуридини кармайбыз деп. Ал матуриди каяка апарат десе, ал суган пайгамбар саллаллаху алейхи апарат. Мен азыр эле жаңы эле имам Матуридин ат-таухид деген китабы таухид окуп келаттым. Мына ошол жерде көптөгөн нерселерди тапса болот. Ошол жерде субхана жашоонун, Алла тааланын жалгыздыгын бүт тапса болот. Биз ошо матуриди менен келгенбиз. Ошол жерде дагы биз эң биринчисин Кудайды таанууну үйрөнгөнбүз. Көчө Исамидин каарикебиз, Оштун казысы азыр жаңы болду. Мурза муфтир ошо киши менен сөздөр айтат. Устаз дейт, мурунку заманды карап көрсөңүз дейт, биздин Орто Азияда бир да жерде уруш жаңжал болгон эмес экен. Диний согуш болгон эмес экен бизде. Мындай айтканда, ушул жерде, ушундай айтканда бул кандай азыркча айтайын, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, мына ушул жерлерде канча бир дагы диний согуш болгон эмес экен. Эмне үчүн десе, биздин субханалла мазхабыбыз дагы, ошондой ишенимибиз да бир болгон себебинен эч бир жерде аалымдар талашып, же болсо жөнөкөйдөн талашып, эч качан согуш болгон эмес экен. Кайсы жерде мындай айтканда ушул жагынан акыйдадан кетип, же болсо ушундай бир мазхаб кармап алган жерлердин баарында согуш болуп келген экен. Илимибиз субханалла 3кө бөлүнүп атат экен да, таухид болсо, экинчи факихтык, же болсо фикх илими, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, кимге Алла таала динден түшүнүп берген болсо, ал динди тааптыр деген. Дини толук болуп калыптыр. Ошон сенен фикх дейбиз дагы, фикхта Куран хадистин негизинде биздин жолдорубуз бар. Кантип намаз окуйбуз, кантип орозо тутабыз, кантип хажылык кылабыз, кантип закат беребиз,
Канткенде мында бүткүл усул толугу менен бардык нерсени ошон үчүн жазылган. Усул карасаң кандай нерсе, усул хадис бар, усул Кур'ан бар, карасаң усул хадис бар, бүт усулдар көп аябай. Бирок айтайын деген нерсем ушун негизинде тууралып келген. Эми үчүнчүсү бул некен Алланын алдында илми тасаввуф, же болбосо илми сулук деп айтылып келген. Бул адеп илими болуп эсептелет. Адамдар bir адам акыйда илимин көп билет эл, же болбосо фыкыхтан аалым болуп алган. Бирок эгерде анда илим болбой турган, мындай айтканда тасаввуфтун чыныгы Алла Тааланын жолу, пайгамбарыбыздын көрсөткөн адептин үйрөнүү жолу болбосо, демек анын дини толук болуп эсептелбейт экен туугандар. Мына демек азыр бизде көбөйдү азыр. Мына карасаңыз, мындай илгерисинде тамашалап айтсам, мындай азыр калпагым ыргытсам бир аалымдын башына кийлет азыр. Мына ыргытса турган болсом азыр бир динди түшүнгөн адамдын башына кийлип калат. Өтө көп. Бирок ушул мезгилде биз жоготкон нерсебиз некен адепти жоготуп баратабыз. Адеп ахлагыбызды жоготуп баратабыз. Мүнөздү жоготуп баратабыз. Эмненин себебинен десе, бул курган дүнүйө субханалла бир тыйын табабыз деп, бирди эки кылабыз деп атып, биз бири-бирибизди карабай калдык. Үй бүлөлөрүбүздүн ичинде эркекти аял, аялды эркек сыйлабай калды. Балдарыбыз субханалла ушунча бир деңгээле төмөн түшүп кетти. Алардын аталары YouTube менен Google болуп калды. YouTube, субханалла, Instagram, TikTok'та алып салды да жакшы болду, машалла. Ал таптакыр эле чоңоп болуп кеткен болчу. Акылдашатын бар ушул айтып калган болчу. Бирок Кудайдын насиби ушкен субханалла, биздин динибиз бар. Динибиз бар, биз ооздуктай турган. Биздин адеп ахлагыбыз, бүт нерсенин кыргыздын салты, каадасы дагы керек болсо ушул нерсеге байланган. Динибизге келип такалат экен, эч качан. Билесиздер, субханалла, диндин эмеси 4 негиз менен келет. Ошол негизден бириси бул мындай айтканда мутаваттир ва хат деп айтабыз, же болсо катъи деп айтабыз. Эч бир мындай талашы жок далил менен келген Кур'ан, жана ошондой эле хадис болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жолу. Андан кийинси ижма ва кыяс, аалымдардын со чогулушуп туруп, баары ушул туура деген андан кыяс салыштырып, мына ушу 4 нерсе болгон. Ал кээ бир аалымдар айтат, ушу эгер ушу не 4төө болуп туруп, элдин арасында үрф ада дейт да, үрф ада, кыргызча үрф адат дейбиз. Бул үрф ада деген бул арабтын сөзү негизинде, арабча сөз. Үрф ошол жерде келип калган адаттарды үрф ада дейбиз. Ошол элдин баары бузулбай, ушундай бир диндин негизинде жашап атса, ошол үрф адаттарды туура деп эсептейбиз. Эгерде ошонун ичинде субханалла, ушу жанакылар айтып аткан 4 нерсе туура келбеген үрф адаттар болсо айтабыз, жок, бул нерсе адаттар туура эмес, жахилаттык, наадандык же башка бузулуу деп айтат экенбиз да. Биздин жашообузга үрп адатыбыз бар эле. Кур'ан хадистин негизинде үрп адатыбыз бар эле. Биз улууларды сыйлайбыз. Эмне үчүн улууларды сыйлайбыз десе, мындай анткенсе улууну сыйлаш биздин каныбызда бар. Улуу адамды сыйлаш. Өзүнүн 1 жаш болгону мына байке деп бөлөбүз, туура? Байке деп бөлөбүз. Байке, же болсо ага дейбиз. Дагы айткан эң негизи мындай экен, улам канча өйдө кеткен сайын ошого жараша аны ата даражасына, чоң ата даражасына барып туруп, эмне болот экен? Өзүнүн улуулуктун мындай жолу бар. Кичүүлүктүн да жолу бар. Ошондой эле мисал алса, кичүүнүн жолу. Кыргыздар катуу айтканда мындай кээ бирде урушуп калганда, кичүү болгондо иттин күчүгү бол деп койгон, туурабы? Болду деп койсо болду, эмет кылат. Же болсо айтып отурган болсо, ошол замат бар бир нерсе ишти аткарып, ошол замат баш ийип калганбыз. Мунун баардыгы тең некен бул биздин субханалла шариятыбызда бар. Мында карап турган болсо Ибн Мажада бир сонун бир хадис бар. Ал хадистин мааниси ушундай болуп эсептелет. Силердин улууңар дейт, улуу агаңардын орду кудум атаңардыкындай деген пайгамбарыбыз. Кудум кимдикинде экен? Атаныкындай. Улуу агасынын орду атасынын ордундай. Ал орун басар деген сөз. Ошонун орду бар. Ошон себептен биздин кыргызда эмне экен? Улуу агасына, өзүнүн субханалла, өзүнүн байкелерине мындай баш ийип, ошолордун айткан насаатын кабыл кылган болчу. Эми кичүүлөрдү сыйлоо бул пайгамбардын айтып кеткен нерсеси. Ошол айтайын деген нерсе максаты эмне? Биздин жашообузда болуп аткан бардык нерсенин бардыгы биздин субханалла шариятыбызга, биздин мусулманчылык жолуна дал келет жана төп келет субханалла.